Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясы. Башталгыч классынын мугалими Нуралиева Назгүл Юнусовна. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү математика сабагынан экини кошуунун жадыбалын өтөбүз. Бул сабакта сызгычтын жардамы менен маселе, мисалдарды чыгарабыз. Бардыгыбыз математика китептен 88 бетти ачабыз. Биринчи ишке көңүл бурабыз. Сызгычтын жардамы менен 6 менен 2-нин суммасын табабыз. Сызгыч аркылуу кошкондо оң тарапты көздөй жылабыз. Алгач 6 санын белгилеп алабыз. Андан соң оң тарапка 2 кадам жылабыз. 1, 2. Демек, 6 менен 2-нин суммасы 8. Экинчи ишти да сызгычтын жардамы менен иштейбиз. 7 менен 2-нин суммасын табабыз. Алгач 7 санын белгилеп алабыз да, оң тарапты көздөй 2 кадам жылабыз. 1, 2. 7 менен 2-нин суммасы канча болот экен? 9. Аракетиңер эң жакшы. 2 менен 2-нин суммасын табабыз. 2-ни белгилеп алабыз да, 2 кадам жылабыз. 1, 2. 2 менен 2-нин суммасы 4. Кийинки мисалдарды да ушундай кылып сызгычтын жардамы менен иштейбиз. 3 менен 2-нин суммасы 5. 4 менен 2-нин суммасы 6. 5 менен 2-нин суммасы 7. Ар кандай санга 0 санын кошсок, сан өзү келип чыгат. Демек, 0 менен 2-нин суммасы 2. Эми балдар, 3-чү маселени иштейбиз. Маселенин берилишин окуйбуз. Табакта 7 алма жана 3 алмурут бар. Табакта бардыгы канча мөмө бар? Алгач маселенин шартын жазабыз. Алмадан 7, ал эми алмуруттан 3. Бардыгы деген кашаны жана суроо белгисин коюп чыгарабыз. Бардыгы канча дегенде кайсы амалды аткарабыз? Туура, кошуу амалын. 7 кошу 3. 7 менен 3-түн суммасы канча болот? 10. Туура балдар. Демек, табакта бардыгы 10 мөмө бар экен. Жообун жазабыз. Жообу 10 мөмө. Балдар, 4-чүгө сүрөткө карап маселе түзөбүз. Сүрөттө балдар, сүрөтчү 2 шарга гүлдүн сүрөтүн тартты. Дагы канча шарга гүлдүн сүрөтүн тартыш керек? Маселенин шартын түзөбүз. Болгон 5 шар, анын 2 шарына гүлдүн сүрөтү тартты. Дагы канча шарга гүлдүн сүрөтүн тартыш керек? Кайсы амал менен чыгарабыз? Туура, кемитүү амалы менен чыгарабыз. 5 кемитүү 2 барабар 3. Демек, гүлдүн сүрөтү тартылы элек, дагы 3 шар калыптыр. Жообун жазабыз. Жообу 3 шар калды. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, 7-ишти ооз эки иштейбиз. Сүрөткө карап
эмне ашыкча экенин билебиз. Туура, бул жерде китеп ашыкча. Балдар, бүгүн биз силер менен экини кошуунун жадыбалын өттүк. Эми үйгө тапшырма. Үйгө тапшырма балдар. 5-чи иш. Белгисиз сандарды таап, сызгычтын жардамы менен суммаларын жана айырмаларын таап иштейсиңер. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.